жигиттер менен мамиле куруу бул харам. Бизнес кыладыңбы, кылбайсыңбы? Харам. Үй бүлө куруу бул милдет. Эгерде үй бүлө курбайм, мен бизнес кылам десе туура эмес. Биз айтабыз, үй бүлө кур, анан бизнес кыл. Эгерде жок, мен жигиттер менен харам ишке барбайм, бизнес кылам, туура эмес, экөө эки башка. Харамды бизнес кылсаң да кыл, жасаба, жигиттер менен жүрбө, бизнес кылбасаң да жүрбө, да. Ошондуктан эгерде маселе бизнес кыламбы же үй бүлөбү десе, биз айтабыз үй бүлө дейбиз. Мен үй бүлө курамбы же жигиттер менен жүрөмбү десе, жигиттер менен жүрбөй үй бүлө кур дейбиз. То есть маселе мына ушундай. Өзү мусулман баласы үчүн номер 1, number 1 маселе үй бүлө куруу. Ошондуктан биз үй бүлөнү эң биринчи орунга коебуз. Эркектерде бизнес кылып алган үй бүлө курам десе, бул Япония эмес да. Японияда ошондой экен менталитет. Биз акча таап алгандан кийин балалуу болуш үчүн биз үй бүлө курабыз. Жок. Үй бүлө кур, Аллах Таала ошол үй бүлөгө береке берет, ошо берекенин негизинде бардыгы болот. Биз мусулман акыйдасындабыз, ошон үчүн эч нерсе жок болсо да үй бүлө курабыз. Анан үй бүлө менен үй бүлө курабыз деген аялыбыз менен же эрибиз менен чогуу уяны куруп, балдарды ошол жерден чогуу асырап өстүрөбүз деген сөз. Ошон үчүн үй бүлө кандай болбосун биринчи кезек.